Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда ушу жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков Ысык көлгө казино ачалы деген чоң долбоор менен чыгып атат, муну жарыя кылып атат. Мен эмнени айткым келип атат? Мен абдан каршымын. Себеби бул кумар оюн деген өзүңүздөр билесиздер, биринчиден кыргыз элинин менталитетине таптакыр туура келбейт. Бул бир экинчиден бул биздин кыргыз элинин генофондун түп тамырынан бери өзгөртүп атат. Генофондуна абдан туура эмес таасир келтирип атат. Ошону менен бирге элди маңкуртка айландыруу деп коет да. Анан кийин азыркы учурда бизде шаар ичинде абдан көптөгөн кумар оюндары эч мыйзамсыз иштеп турган учуру. 2011-жылы ушул казино менен кумар оюндарын, автомат оюндары жоюлган. Ал жоюлар менен букмекер ачылды. Букмекер дагы эле ошондой эле элди азапка салганда 15-жылы эптеп канча жылдан кийин араң ошо букмекер жоюлат. Жоюлгандан кийин кайрадан булар абдан айла керек экен, булар кайрадан лото деп туруп ачышканда, ал лотосун болсо 17-чи жабылган экен, 17-жылы. 17-жылы жабылар менен бинарный опцион деген бир шылтоо менен бинарный опционго баягы жабышып туруп, булар кайрадан кумар оюндарын кайрадан ачып, азыркы учурда ушул шаарыбызда, Ошто жана бир топ биздин жерлерибизде абдан катуу күч алып, ишмердүүлүгүн улантып аткан Турбатейт, Ринга Трейд, доллар, $1, 24 саат жана көптөгөн аттар менен кайрадан ушул кумар оюндарын улантып эле иштеп аткан учуру. Бул иштеп атканда дагы азыр күнүгө биздин жаштарыбыз ушул алардын торуна түшүп, күнүгө бир заводдон, станоктон чыккандай маңкурттар чыгып аткан учур. Мынтип отурсак бизде кыргыздардын баарын тең эле ушул маңкуртка айлантып койчудай деген өтө коркунуч бар. Өзүңүздөр билесиздер, бул акча табыш үчүн ал маңкуртка айланып калган байкуштар кылмыш иштерине барып атат. Машиналарды айдап кетип атат. Бирөөнүн машинасын бирөөнө тыштап коюп туруп, кайра ошонун акчасын алып дагы уттуруп атат. Үйүндөгү балдар ачка калса да акыркы акчасын алып кетип атат. Эми элестетиңиздер, ушул кумар оюндарынан ошолордун торуна түшүп маңкуртка айлангандардан каяктагы бинарный опцион бул шылтоо. Ошол себептен келиңиздер баарыбыз тең каршы турушубуз керек. Ошол менен бирге мисалы үчүн кумар оюнун көлгө ачканда канчадаган миллиарддаган акчалардын баары ошо казинону курууга кетет. Андан көрө ошол акчаны жакшылыкка, ошончолук эле миллиондогон акчаларды кетиргиси келсе, ошончолук эле акча тарткысы келсе, ошол ысык көлүбүздү жолдорун оңдосун, инфраструктурасын оңдосун, сонун биздин кооз жерлерибизге эң жакшы нерселерди курса, мынакей акча ошол жактан келиши мүмкүн. Бул шылтоо а жерге эч ким келбейт. Келип туруп анан а жерден күнүгө 120дан ашык адамдар самолет менен учуп келип, кайра самолет менен учуп кетет деген бул болбогон сөз. Бул демек казинону мыйзамга киргизип ачып алгандан кийин биздин бардык Кыргызстандын бардык жерлеринде иштеп кетиши мүмкүн. Ал эми жанагы 3 жолу кабыл алынган мыйзам таптакыр иштебей койду да. Иштеген жок. Ал жакта көргөзүлүп турат. Эгерде ушул азарт оюн элементтери болсо, алар мыйзам чегинде жооп бериш керек деп. Ошондуктан мен биринчиден эл сиздерге кайрылам. Биз ушунун кайрадан ачылып кетишине биз каршы бололу. Себеби биздин келечегибиздеги балдарыбыз, неберелер ушул оюнга кирип кетип таптакыр жок болуп кетпесин. Өзүбүз эле аз калкпыз. Анан кийин ошону менен бирге урматтуу президентке кайрылгым келет. Урматтуу Садыр Нуркожоев, сиз биз күткөн, өмүр бою күткөн, биз жакшы көргөн, биз өзүбүз сизди
атайын шайладык, сиз келгенде ушул баардык нерсе өзгөрүү, жакшылыктар болот го деп ойлодук эле. Ошонун бирге сизди абдан күткөнүбүз ушул кумар оюндарына дагы өтө каршы турат го дегенбиз. Себеби буга чейинки президенттер кандай болсо дагы буга жол бербей жапканга аракет кылышкан. Сизден дагы биз ушуну күтөбүз. Эч качан ачылбасын, биздин балдарыбыз аман эсен калсын, калган элибизди маңкуртка айландырбаганга аракет кылалы.